Бүгүн Кара Суу районунун Ынтымак айылынын тургундары чогулуп, чоң самалыкка күбө болушту. Элеттиктер көптөн күткөн спорт аянтчасынын ачылышына катышып, алар ойлогондон да мыкты деңгээлде бүткөнүн айтышты. Спорт аянтча машыгуу залы менен кошо курулган. Анын ичинде ден соолукту чыңдоочу шаймандардын баары алынган. 60 жаштагы Фаркат Абилов эми ушул жайга күн сайын келип машыгып турууну чечти. Айтымында бул шаймандар менен анын ооруп жаткан буту да даба болот. Эми Кудай буйрса бул жерден балдар тренировка кылып, бул жерден ушинтип ар күнү ушинтип машыгып турсак, ден соолукка эле пайда го дейм. Биздин мен бутум ооруп атты эле, мага аябай керектүү нерсе экен ушул велосипед. Ушунум жакты, ушунун күнүгө эрте менен ушундай кылып турам го деп өзүмө план кылдым. Заманбап спорт комплексинде жалпы аянты 9600 чарчы метрди түзгөн жашыл аянтчасы да бар. Анын үстү жабылып, кышы жайы спорттук иш-чараларды өткөрүүгө шарт жаралган. Бүгүн аянтчанын ачылышы менен өспүрүмдөр футбол боюнча мелдеш өткөрүштү. Жерде газондун чоңдугу, сеткалар коюлуп, жакшына болгондугу, эгер үстүн жаппай койгондо кышта ойной албай калат элек. Бул жерге күрөшө турган жер коюлуптур. Бул элдин бардыгына эле жакты. Ынтымак айылында заманбап спорт аянтчанын курулушу мындан 6 ай мурда башталган. Ал аймактын тургундарын суроо талабына ылайык кыска убакытта бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Бул үчүн республикалык казнадан 30 миллион сом каражат бөлүнгөн. Азыркы учурда мыналы спорт залынын курулушу бул чынында биздин айылга чоң бир күч десек болот да. Айылдын жаштары биз 3 ай, 4 ай аракка өтүп барып, дайым ошо футбол, волейбол ойноп келишет. Айылда зал жок болчу, мына азыркы учурда мен ойлойм ушул Ынтымак айылынын жаштары келечекте бир көптөгөн оюнга жетишет. Элетте алыстагы айылдарга көңүл бурула баштады да, мынакей бул оңой каражат эмес, албетте 30 миллионго жакын каражат. Ушу мынакей ушу Ынтымак айылына бөлүнүп, мынакей спорт аянтчасы курулуп, мынакей ушу тренажерный залда ушу элеттеги эл үчүн атайын курулуп атат. Мына бул өзү куруу иштерин мындай бир кыска мөөнөттө курулган бул имарат. Кара Сууда быйыл социалдык объекттердин курулушуна өзгөчө көңүл бурулууда. Бүгүн эле 2 айылда 2 спорт аянтчасы ачылып, мамлекет тарабынан спортко жакшы көңүл бурулууда. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.